элди шайлоо учурунда активдүү катышып берүү маселесин кандай жол менен чече алабыз? Бул жерде эки эле жолду мен көрүп атам. Биринчиден биз мамлекет тарабынан мындай милдеттүү түрдө шарттар түзүлүп берилиш керек, жеткиликтүү болуш керек шайлоо процесс. Бул багытта биз ошол аралыктан добуш берүү системаны да киргизип атабыз. Ошол добуш берүү күнүндө эгерде өзүнүн туруктуу каттоосунда шайлай албаса, анда же болбосо жумуш же окууга байланыштуу башка шаарда болсо, анда чоң ири шаарларда биз ошондой мүмкүнчүлүк түзүп атабыз, дистанттык добуш берүү участокторун. Ал эми экинчи жолу бул маалымдоо жана түшүндүрүү иштерин гана көрөм. Жарандарыбыз маалым болуш керек. Ушул добуштар, алардын ар бир добушу ушу чечүүчү добуш болушу